прошлом году инициативу президента Сооронбая Жээнбекова по возобновлению работы Тюркского совета поддержали лидеры всех тюркоязычных государств. И 6-й саммит ССТГ прошел на берегу Иссык-Куля. За период своего председательства Кыргызстан приложил все усилия для дальнейшего развития организации, укрепления сотрудничества и дружеских отношений между государствами. Одним из достижений стало присоединение Узбекистана к ССТГ в качестве полноправного члена. Жалпыстан алганда Түрк кеңеши түзүлгөндөн бери 55 иш-чара уюштурулса, ошонун 15-и Кыргыз Республикасынын төрагалыгында өттү. Кыргыз Республикасынын төрагалыгы мезгилинде Венгрия байкоочу статусуна ээ болуп, Өзбекстан уюмдун толук укуктуу мүчөсү болду. Ошол учурда Венгриянын борбору Будапештте Түрк кеңешинин Европалык өкүлчүлүгү ачылды. Өкүлчүлүк Түрк жана Европа цивилизацияларынын ортосунда өз ара жигердүү байланыштарды түзүүгө түрткү берет. Өзбекстандын жана Венгриянын Түрк кеңешине катышуу менен биздин башка боордошторубуз дагы жакын келечекте уюмга кошулууга кадам таштайт деп ойлойм. Уюмубуздун кеңейиши менен кызматташтыгыбыз көп тараптуу өнүгүп, түрк тилдүү элдердин ортосунда карым-катнаштар күчөйт деп ишенем. Кроме того, в рамках председательства Кыргызстана утверждена концепция Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда. Усилилось сотрудничество в сферах образования и транспорта. В июле в Стамбуле открыт офис Объединенной Тюркской торгово-промышленной палаты. Также кыргызская сторона провела плодотворную работу с арабскими странами по приданию Тюркскому совету статуса наблюдателя в организации исламского сотрудничества. Теперь работу в данном направлении продолжит секретариат организации. Мындан сырткары Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары жарыяланды. Анын алкагында түрк дүйнөсүнүн этно-маданий фестивалы, байыркы Ош цивилизациянын борбору сыяктуу эл аралык иш-чаралар болуп өттү. Жалпылап айтканда уюм иштеп жатат. Кызматташтыгыбыз жаңы идеялар жана демилгелер менен толукталууда. Биздин төрагалык учурунда ушул маанилүү иштерди жүзөгө ашырууга ар тараптуу көмөк көрсөткөнү үчүн барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Тема нынешнего саммита – развитие малого и среднего бизнеса. Сооронбай Жээнбеков считает важным повышение потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами Тюркского совета. Общий объем внутреннего валового продукта стран Тюркского совета составляет приблизительно $1,5 триллиона. Потому страны должны в полной мере использовать общие экономические возможности. Кыргызстан менен Казакстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги мүчөлүгү Türk өлкөлөрүнүн ишкерлерине 190 миллионга жакын керектөөчү бар рынокко чыгууга мүмкүндүк берет. Экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн уюмубуздун колдонула элек дарамети чоң. Особое внимание своих коллег Сооронбай Жээнбеков акцентировал на сотрудничестве в сфере IT-технологий и развития зеленой экономики. Президент также напомнил, что Кыргызстан передал эстафету проведения всемирных игр кочевников Турции и призвал участников саммита принять активное участие в предстоящих играх. Кызматташтыгыбызга салым кошкон дагы бир багытты белгилей кетейин. Кыргызстандын дүйнөлүк көчмөндөр оюндары демилгеси биздин түркиялык боордошторубузга өткөрүлүп берилген. Түркияны дүйнөлүк аренадагы күчтүү бедели көчмөндөр оюндарын бүт дүйнөгө таанытууга жакшы мүмкүндүк берет деп ишенем. Бул масштабтуу иш-чараны өткөрүүдө түрк боордошторубузга ийгиликтерди каалайм. Бардык түрк тилдүү мамлекеттерди келерки жылы Түркияда боло турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жигердүү катышууга чакырам. В саммите, напомню, принял участие и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которому присвоено пожизненное звание почетного президента Тюркского совета. Нурсултан Абишевич, сизде бүткүл дүйнөдө зор таасири жана өзгөчө орду бар ишмер десем жаңылышпайм. Казакстандын туңгуч президенттин демилгеси менен биздин Түрк кеңеши түзүлгөн. Акылмандыгыңыз, аброюңуз жана бай тажрыйбаңыз Түрк кеңешинин түптөлүшүнө өзгөчө салым кошту. Бүгүнкү биздин Түрк кеңешинин өмүр бою ардактуу төрагасы статусун урматтуу Нурсултан Абишевичке ыйгаруу тарыхый эң туура чечим деп эсептейм. В этом году исполняется 10 лет соглашению о создании ССТГ. Документ был подписан в азербайджанском городе Нахичеване. Потому, как сказал Сооронбай Жээнбеков, проведение саммита ССТГ в юбилейный год в Азербайджане особенно символично. Биз Түрк кеңешиндеги төрагалыкты Боордош Азербайджан Республикасына өткөрүп берүүдөбүз.
Илхам Гейдаровичтин жүргүзгөн экономикалык реформалары жана инвестиция тартуу саясаты Азербайжан элине өз жемишин берип жатат. Азербайжандын төрагалыгы астында коюлган демилгелер илгерилеп, экономика, соода, инвестиция, инфратүзүмдү өнүктүрүү багыттарында кызматташуу бекемделет деп ишенем. По итогам очередного заседания ССТГ подписан ряд документов, в том числе декларация 7-го саммита Тюркского совета, совместное заявление о принятии Узбекистана в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Нургуль Саматова, Бактурсун Душанбеков, Улан Сатиев, Ала-То 24.